Эверест чокусун багындырган алгачкы кыргыз альпинисти Эдуард Кубатов түштүк жергесине болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин эмгек жааматы жана студенттери менен жолугушууга келди. Сыйлуу конокту окуу жайдын активист жаштары майрамдык маанайда тосуп алышты. Андан соң аны университеттин ректору профессор Чаткалбай Ырайымбаев кабыл алып, дүйнө альпинисттерин кызыктырган Эверест чокусуна кыргыз желегин жеткириши мекенчил жаштарга үлгү боло турган зор эмгек экендигин белгилеп, университет жөнүндө толук маалымат берди. Ага улай эле Эдуард Кубатов Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин мугалимдери, студенттери менен жыйындар залында жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө Эверест багытындагы иш сапарында туш келген татаалдыктарды, чокуну багындырган учурундагы кубанычын бөлүштү. Жолугушуу студенттер тарабынан берилген суроолор менен коштолду. Кыргыздары биздин жаштарга кандай жол көргөзө аласыз жана кандай каалоо тилектерди айта аласыз? Я вообще хочу сказать, пусть это будет немного романтично или идеалистично сказать, любая большая цель, большая мечта, она родом из детства. В детстве мы самые чистые, самые честные и самые лучшие. Поэтому в детстве рождаются самые лучшие вещи. Поэтому не изменяйте своей мечте, не изменяйте своей цели, двигайтесь к ней напролом, двигайтесь с упорством, проявляйте мужество и силу, и у вас всегда обязательно получится. Соңунда окуу жайдын жааматы тарабынан белектер сыйгонокко тапшырылып, эстелик үчүн сүрөткө түшүштү. Арбан Алайчиев, Сыдыкбек Апиш уулу, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.